Кудашалиев Майрамбек, биздин биринчи көйгөйлүү ушу таза суу болуп атат. Таза сууну буга чейин биз 2016-жылга чейин арыктан ичип келгенбиз. 2016-жылы бизге спонсорлор табылып, 1987-жылы бизге колонка коюлуп, ал 3 ай иштебей калган. Ошонун ичинен 50-75 турбаларды сойлотуп туруп, кайра элибизге Атамбаевдин убагында ошо чыгарып берген спонсорлор табылып, ошол самотек менен биздин айылдын башында резервуар бар. Ошол резервуардан туташтырып, жалпы айылга буга чейин келип атат. Таза суу азыр ушул тапта декабрь айында Кудай буйруса иштейт деп атат. Бул жерде эски резервуардан айылдын жарымына чейин суу түтүктөрү 900 канча миңге алынып келди. Канал казылып атат. Ушу жакында буюрса ишке ашып, декабрь айына чейин ошол суу түтүктөрдү айылдын жарымын, ылдый жак жарымын суу менен камсыз кылабыз деп атат, таза суу менен. Өйдө жак болсо резервуардан иче беребиз. Резервуарды ошо капиталдык ремонттон өткөрүп берип туруп, анан кийин элге ошо таза сууларды бөлүп беребиз деп атышат. Буга чейин биз таза сууну абдан эл күттүк, көптөн көп күттүк. Биздин таза сууга дагы биздин айыл өкмөт ушу чоң жардам берип, биз Шат айылдын атынан айтат элем Түп айыл өкмөтүнө, ушу өзлөрү 1 миллионго жакын акча которуп бизге суу түтүктөрүн алып берип, мына суу түтүктөрү келип түштү. Каналы казылып бүтсө эле ошонун ичине орноткон турабыз. Биздин Шат айылы ошо таза суу ичип калганга биз өтө муктаж элек. Кудай буйруса ушу быйылкы жылдын декабрь айына чейин ушу айыл таза суу менен камсыз болот деп ишенип атабыз. Түп айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Курманалиев Канатбек Нургазиевич менен мына биз азыр ушул Түп айылынын эгин талааларынын сугат каналдарынын жээгинде турабыз. Мына быйыл жылдын ушул кургакчылыкка болуп калган мезгилине байланыштуу ушул 2022-жылдын күз айларында райондук суу чарба башкармалыгы ушул сугат арыктарын, сугат каналдарын Түп айыл өкмөтүнө өткөрүп берген. Анан ушул Түп айыл өкмөтүнөн атайын акча каражат которулуп, биз ушу жеке ишкерди жалдап, Кулукеев Майрамбек деген жеке ишкерибизди жалдап, анан ушул эгин талааларына кеткен арыктардын 9 километри арыкты ушул механический очистка деп коебуз, ушул экскаватордун жардамы менен тазалап чыкты. Андан сырткары ушул майда жумуштарына жашоочулар, дыйкандарыбыз, өзгөчө жаштар өзлөрү ушул демилге көтөрүп, быйыл ушул кургакчылыкка байланыштуу ушул жаштарыбыз жайдын ысык күндөрүндө ушул каналда күнү түнү дебей кезекке туруп алышып, эгин талааларын сугарышты. Жылда болсо ошол жаанчыл болуп, эгиндер мындай өз алдынча эле ушундай өсүп кала турган болсо, суга тазыраак пайдалана турган болсо, ушул 2023-жылы жай мезгилинде күн абдан ысык болуп, эгин талаалар кургап кетип аткан, айрым жерлерге такыр эгин түшүмү болбой калып аткан учурлар болуп атты. Бирок ушул биздин дыйкандарыбызга, өзгөчө жаштарыбызга өтө чоң ыраазычылык айтат элек. Себеби дегенде ушул күнү түнү кезекке турушуп, ушул эгин талааларын сугарышып, мына көп жылдык чөп биринчи чабыгын ала албай калган учурлар болуп аткан. Анан быйыл ошол эмгектенген жигиттерибиз, дыйкандарыбыз ушул экинчи чабык бедесинде чаап алышкан учурлар болду. Учурда арпа өсүмдүктөрүн ушул чаап бүтүштү. Азыр эми ушул буудай өсүмдүктөрү калды, картошка калды. Анан эми ушул сугат сууну абдан ушул сарамжалдуу пайдаланып, эгин талааларын сугарган ушул жаштарыбызга, дыйкандарыбызга абдан чоң ыраазычылык билгизебиз. Райондук суу чарба башкармалыгына ушул сууну, сугат суусун үзгүлтүксүз берип тургандарына, бул кишилерге да абдан ушул чоң ыраазычылык билгизет элек Түп айыл өкмөтүнүн башчысынын атынан, жеке өзүмдүн атынан. Анан эми мындан ары дагы ушул сугат арыктарын колубуздан келишинче ушул жергиликтүү бюджеттен, айылдык кеңештин депутаттарынын демилгеси менен ушул оңдотуп бергенге биз мындан ары да көп көңүл бөлмөкпүз. Эми могу биз турган жерден баштап көлдүн жээгине чейин, ысык көлдүн четине чейин ушул бизде эгин талаалар жайгашкан. Ушул аралыгы 12 километрге чейин барат, айрым жерлер 14 километрге чейин алыстыкта турат. Анан ушул талаага кеткен лоток каналдары
лотковый каналдары да, лоток каналдары ушул көпчүлүк лоток каналдары сынып калган. Баягы суу чарба башкармалыгында турган мезгилде, союз ураган мезгилден бери ушул каналдар каралбай калып, анан лотоктор ушул тонолуп кеткен да. Азыр ошол лотоктордун баарын эсебин чыгарып, биз районго дагы, областка дагы ушул маалыматтарды бергенбиз. Ошол лотоктор негизги көйгөй ошол лотоктордун баарын өзүнүн калыбына келтириш керек. Ошондо баардык айдоо аянттарыбызга суу барат эле. Ошол акча каражатын бөлүп ошол лотокторду сатып берип орнотуп, жаздын алды менен ушул орнотуп башталса, көп жерлерге суу барат эле. Быйыл да Кудайга шүгүр көп жерлерге ушул элдин күчү менен суу алып барылды. Канча пайызына жетти? Канча? Болжол менен бир 60-70% эгин талаалары көп жылдык чөптөр сугарылды. Жалпы аянт канча айдоо жерлер? Түп айыл Түп айылдык аймагы боюнча жалпы айдоо аянты ушул 12.000 гектарга чейин барат. Анын ичинде ушул үлүшү бар, менчикке кеткен жерлер бар. Андан сырткары ушул мамлекеттик фонддун жерлери бар. Айдоо аянты ошол андан ушул көпчүлүгү ушул азыр үлүштө туруп атат. Үлүш адамдардын менчиктери. Ошон 60-70 суу жетти десек туура болот? Ошол 60%-на суу жетти деп туура айтсак болот.